Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарга кутмандуу кеч. Сөз бергендей эле сиздерге түз эфирге чыктым. Ошол постту жазганыма 5 саат болуптур. Бактылуу аял болуш керекпи же жакшы аял болуу керекпи деген экөөнүн айырмасы деген пост 5 сааттын ичинде 700 сактоо болуптур. Дагы деле азыркы учурда сактаганды ошондой эле окуганды улантырып жатышат. Демек, бул проблема көпчүлүктө бар экенин тана албайбыз да. Баарыбызга эле белгилүү кичинебизде ушинтип тарбиялаган, мисалы, неге сен жакшы тамак жасай албайсың, сен ушундай тамак жасасаң, сени эшикке чыгарып коет, кайрадан алып келип берет депчи. Анан бизде кичинебизде эле ушундай ой пайда болот. Демек, бирөөгө жагыш керек экен. Демек, жакшы кыз болуш керек депчи. Демек, эми бул нерсе биздин поколение, азыркы 80-90 жылкы кыздар, биз ушундай тарбия менен чоңойгонбуз да. Бизге ата-энебиз сен ушундай баалуусуң, сен өзүңдү эң биринчиден коргошуң керек, өзүңдү баалашың керек, сен аялсың, сен кызматчы эмессиң, сен ушундай тукум улайсың, барган жериңде сен ушундай сыйлуу орунда болосуң деп тилекке каршы үйрөткөн эмес. Балким үйрөткөндүр кээ бир үй бүлөлөрдө, бирок көпчүлүк орточо жашаган үй бүлөлөрдө мындай тема болгон эмес да. Кыз төрөлгөндө ошол кичинекейинен эле уже роддомдо эле эмесин билгенде, төрөлгөндө ошол жынысын билгенде эле, мисалы, кызбы уулбу дегенде, кыз дегенде уже экинчи кыз болсо дароо эле эмне деп атын коюп башташкан, уулкан, там бурулкан, бурулсун, бурулай деп дагы мырзайым деген сыяктуу ысымдарды коюп баштаган. Бунун бардыгы ошол кыздардын укугун тебелегенге кирет. Биринчиден, экинчиден бул ошол кыздарынын келечектеги бактысына чоң балта чабат. Үчүнчүдөн бул жараткандын тагдырына ыраазы эмес экенинен кабар берет. Көпчүлүгү ушул биздин кыргыз кыздар, азыркы учурда мен курстарды өткөнүмө 1 жыл болоюн деп калды, 6-группа бүтүп жатабы. Көпчүлүк биздин кыз келиндер ушул жакшы аял синдрому менен жабыркашат да, жакшы аял болоюн депчи. Ооба, кайненең урушат деген ушундай нерсени биздин аң сезимибизге куюп коет дагы. Биз ошондой жанагы өзүбүзгө жакпаса дагы жакшы болоюн деп, мисалы, ушунчалык ооруп турасың, бирок сен жакшы аял болгонуң үчүн, сен жакшы кыз болгонуң үчүн сен туруп иш кылышың керек. Сен ооруп жатам деп дагы айтпашың керек да. Эгерде бир жаман оору болсо, ал өтүшүп, сен жатып калышың керек да. Эгерде жөн эле ооруп жатам деп жатсаң, анда сен жаман кызсың, оору берген, ушундай жаман келинсиң, сени ата-энең туура эмес тарбиялаган. Эми азыркы ата-энелер, азыркы ушул мен курактуу, ушул Instagram колдонгон, бул 30 жаш, 40 жаштан 20 жаштын айланасындагылар, биз эми өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Биринчиден, келечекте биз дагы азыркы учурда апабыз, же болбосо эми жаңы апа болобуз, буюрса алдыда кайнене болобуз, өзүбүздүн кыздарыбызды узатабыз, же болбосо өзүбүз башка кыздарды келин кылып алабыз, уулдарыбыз бар болсо. Эми биз ушул нерсени рахмат. Эми ушул нерсени биз өзүбүздүн кыздарга, өзүбүздүн келиндерге колдонушубуз керек. Ооба, бул сизге эле эмес, баарыбызды эле ушинтип чоңойткон. Сен жакшы кыз болушуң керек, эч нерсе дебешиң керек деп, мына ушул нерседен анан келиндер барган жеринде өзүнүн каалоосун айта албай, жаман көрбөсө деле мен айтпашым керек, мен деген себеби жакшы кызмын, ата-энем уят кылам, аны кайненеси урушпаса деле ал өзү ушинтип баштайт да, кыз же себеби дегенде аны ушинтип чоңойткон. Ооба, эми бул нерселер өтүп кетти. Азыркы учурда ошол нерсени эстеп, көпчүлүгү мындай көп 3 же 4 кыз болсо үй бүлөдө, ошол үй бүлөдө аябай кыздар запкы көргөн десем болот. Себеби дегенде кичинекейинен баштап буларга боло берет, дайыма эркек күткөн, кыз баланы как будто мындай балалуу боло электей кабыл алышкан. Азыркы учурда деле тилекке каршы ушундай үй бүлөлөр бар экен. Бул деген эркек балалуу болуш керек, ушундай болуш керек деген. Эмне үчүн ошол эркек балалуу болуш керек деп? Эми бул мурун бир ошол жоопкерчилик заманда айтылган сөздөр да. Ал убакта деле ал бир
эмне үчүн эркек балалуу болгонду каалашкан? Себеби дегенде дайыма согуш болгон, дайыма ушундай оорулар жүргөн, ошол үчүн алар коргонуш үчүн баягы жоопкер болот деп эркек баланы күтүшкөн да. Азыркы учурда болсо аны башкача кабыл алышат. Кыз болсо эле, ал кыз деген ушундай кетет, ал кыз деген бул тукум булабайт деген сыяктуу сөздөрдү жолуктурабыз, Анан кийин кыз эле төрөй берет экен деп жаман көргөндөр дагы бар келиндерди. Ал келин өзү жасап албайт, бул деген ошол Аллах Таала бергени. Ошондой үй бүлөлөргө биз эң биринчиден биз өзүбүз башка аялдарга биз өзүбүз жакшы мамиле кылышыбыз керек. Мына аялдар эң биринчиден өзүбүз башкаларды эмне дейт? Эң биринчиден өзүбүз башка аялдарды ошентип айтпашыбыз керек. Мисалы бул обу жок экен, бул жалкоо экен, жаман аял экен деген нерселерди эң биринчиден өзүбүз колдонбошубуз керек. Өзүбүз ошондой кыз эле төрөй берет экен, эркек балалуу болуш керек деген сөздөрдү эң биринчиден аялдар бири-бирибиздин арабызда колдонбошубуз керек да. 4 аялдуулук боюнча айтып бериңизчи дейт. Бүгүн мечтама жетиштим, себеби сиздер ошол орунга барып соода кылып келдим дейт. Бекмырзаева, атаңыз Аллах ыраазы болсун. Пайгамбарыбыздын хадиси бар го, ким ошол 3 кыздын, 2 кызын, 1 кызын болсо дагы тарбиялап, жакшы аны окутуп, жакшы турмушка берсе, ал адам бейишке кирет деп. Алейкум ассалам. Азыркы кыз келиндерде паам-парасат жок дейсиз го. Паам-парасат болуш үчүн эмне болуш керек дейт. Паам-парасат деген бул туура. Паам-парасат деген оштуктар, түштүк жактагылар жакшы түшүнсө керек. Бул деген мындай бир нерсени байкагандык, бир жерде өзүңдү туура алып жүргөн, бир нерсени байкаган. Мисалы карап турасың, чай түгөнгөнүн байкайсың, дагы үйүң бир жери чачылып калганын байкайсың, дагы бир үйдөгү бирөөнүн маанай жогун, курсагы ачканын, балаң бир аз өзгөрүп калган, ошол нерселерди байкаган, үйдө жок нерсени, бар нерсени, чаңды байкаган, ошол нерселердин бардыгы бул паам-парасатка кирет. Бир нерсени орду менен сүйлөө, мисалы отуруп туруп эле өзүң каалагандай ошол жерде ляпнуть этип, оозуңду башкара албай эле сүйлөп койбой, өзүңдү башкарып, кайсы жерде отурасың, сен кайсы жака бара жатасың, ошол жака жараша кийинип баруу. Мисалы жайлоого кетип атсаң, ошол жерге ылайыктуу болуп иш кылып бар. Бир жака кызматка кетип атсаң, ошого ылайыктуу болуп иш кылып бар. Мисалы мечитке бара жатсаң, ал жака мындай туура келе турган кийимдерди кийип ал. Бул эч кандай бир ыймандуулук же болбосо ыймансыздык менен байланышы жок. Бул деген ошол паам-парасатка кирет. Сен уже билесиң кайсы жака баратканыңы. Батага кетип атасың, сен батага жасанып, макияж кылып, көйнөктөрдү, кыпкызыл көйнөктөрдү сен кийип барбашың керек. Сен бир адамдар өлгөн жака бата кылган кетип атасың, же болбосо бир жайлоого классикалык баягындай жука кийинип алба, ошондой, же болбосо каблук кийип алба дегендей да, бир талаага кетип атсаңчы, ошол нерселерди баардыгын байкап, сезип турган нерсени паам-парасат дейт. Не обязательно бирөөгө мындай бир нерсени сага айтмайсаң эмес, карап эле сен ошол нерсени түшүнөсүң. Мисалы бир адамда бир жамандык болгонун түшүнөсүң, ошонун жанында сен өзүңдү кармайсың. Анын мисалы күйөөсү жок аялдын жанында эчкиден күйөөңө айта бербейсиң. Мисалы мага ушундай деди, мындай аны алып берди, мынтип сүйлөдү депчи, ошол өзүңдү туура алып жүрүү, женственно, өзүң аялсың, аял катары өзүңдү алып жүрүү. Мисалы эркектер отурса ал жактан барып дарылдап сүйлөп, аларга аралашып, сен канчалык акылдуу болсоң деле сен өзүңдү аял экениңди билишиң керек. Ошол нерселер аялдык сыпат, өзүң аялдык ордуңду билүү, милдетиңди билүү, аялдык амал көйлүктү, акылмандыкты иштетүү, бул ошол паам-парасат деп эсептейм. Сиз эртең менен уйкуңузду кантип ачасыз? Кофе ичпей кантип дейт. Эртең менен мен уйкум ачылганга чейин эле 8 саат уктаганга аракет кылам. Анан өзүм ошол мисалы бир бүгүн эртеңки күнгө план койсоңуздар, уйкуңуздар дагы жакшы мындай
жакшы уктап турасыздар да. Эгерде план жок болсо, анда уйкуңуздар эле келе берет да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө эртеңки күндү, наркы күндү пландаш керек. Мисалы бар го, эртең бияка барабыз дегенде уже жүрөгүң дүкүлдөп уктабай, ал күнү будильник жок эле өзүң тура аласың да. Ошондой эле бардык күндөргө деле, мисалы бир чоң события болбосо деле сөзсүз түрдө ошол эртеңки күнгө план коюш керек да. Мынчада турам мен, ушунча саат уктайм дегенде организмге сиз уже буйрук бересиз дагы, ал жакшы эс алып өзүнүн ошол нерсеге даярданат да. Ошого жараша ал ресурс бөлүп чыгарат организм. Аллах разы болсун, кыздарыңыздын өмүрү узун болсун. Жок, курстарга акция болбойт. Себеби дегенде бул эми баягы срок өтүп кете турган нерсе эмес. Бул баалуу билим, ошол үчүн акцияны күтпөй эле катыша берсеңиздер болот. Анан мен дагы бир ыраазычылык, ошондой эле бир сөз айткым келип турат. Ушул курска катышкан айымдар, сиздер өтө чоң, эң биринчиден өзүңүздөргө пайда алып жатасыздар, экинчиден мага пайда кылып жатасыздар, үчүнчүдөн коомго пайда кылып жатасыздар. Мен буга чейин ушул азыркы кылып жаткан проекттерим ушул акча жогунан эле токтоп турган да. Өзүм күчүм жетишинче, өзүм акчам жетишинче кылат элем. Бирок көп жерде ошол идеяны ишке ашырыш үчүн, бир проектти жасаш үчүн сөзсүз түрдө каражат керек да. Анан мен эч кандай бир ушундай фонддор менен байланышым жок, алардан мен алгым дагы келбейт, бирөөлөрдөн сурагым дагы келбейт. Ошол үчүн дайыма токтоп калат эле. Азыр Кудайга шүгүр, мен курстарды өткөнүмдөн кийин өзүмдүн окуганыма, дагы бир проекттерди, сооптуу проекттерди кылганга, көптөгөн кыздарга стипендия бергени, кайрымдуулук иштерин кылганы, өнүктүрүү, айымдарды өнүктүрүү иштерин кылганы менде ушундай мүмкүнчүлүк болуп жатат. Ошол үчүн сиздер окуп жатканда өзүңүздөргө жакшылык кылуу менен башкаларга дагы жакшылык кылып жаткан болосуздар. Кантип жок кылса болот? Онлайн курс азырынча февралдан кийин качан болот айта албайм. Себеби дегенде биз үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу, ошол жолдошумдун жумушуна байланыштуу. Биз апрель айында башка шаарга, андан кийин дагы башка шаарга кетишибиз мүмкүн. Ошол үчүн азыркы учурда ушул февралдагы курсту гана мен сиздерге эме кылам, сунуштай алам. Эфир сакталат. Мен айыз эмес, 10-15 күн аралыгында оорулуу болуп жатам, дарат намазымды окуй берсем болобу дейт. Бул боюнча Ханафи айым деген инстаграмда баракча бар. Иорданияда окуган биздин мекендешибиз, ага чейин Меккеде окуп келген. Илимдүү, ошол фикх боюнча жакшы билет. Бардык диний суроолорду алсаңыздар болот. Ошондой эле Ислам негиздери деген китептерди барыңыздарга ар бир мусулманга окушту сунуштайм. Себеби дегенде биз бул дин менен жашайбыз да. Биз бул дин менен өлгөндө гана иштетпей, бул динди биз тирүүбүздө иштетишибиз керек. Азыркы учурда иштетишибиз керек. Анан дайыма эле биз бирөөлөрдөн сурап жүрө бербейбиз да. Мисалы, сен күндө тамак жейсиң, анан күндө эле ошол тамактын рецептин ар кимден сурап жүрө бербейсиң да. Сен ошол нерсени жаттайсың, эмне керек билесиң. Себеби сага ошол тамак керек. Ошондой эле динибизге дагы биз ошондой карашыбыз керек да. Бул нерсени биз дайыма эле бирөөдөн сурап жашай албайбыз. Ошол үчүн жок дегенде элементардуу нерселерди биз билип алышыбыз керек. Ошол Ислам негиздери деген китепти окусаңыздар эле көп нерселерди түшүнөсүздөр. Ал жакта ушул дарат, гусул, намаз, зекет, садака боюнча жана башка дуалар боюнча да көптөгөн маалыматтар бар. Ибадатты кайсы учурда, кандай учурда кайсы ибадаттарды кылыш керек, дуаларды ошол боюнча дагы. Көрө албастыкты, атаңдаштыкты кантип жеңсе болот? Адамдардын арасында дайыма көрө албастык, атаңдаштык болот. Бул деген биздин ошол материалдык биздин абалыбыздын сапаты да, адамдык сапатыбыз. Дайыма ушундай сүйүү жетпейт, бир тамак жетпегендей, ушул бир нерсе жетпегендей адамдардын ортосунда дайыма көрө албастык, атаңдаштык болуп турат. Ошол үчүн нафсини тыйып, жөн гана адам катары гана ойлонбостон, эртең Аллах Тааланын астына бара турганыбызды, бул дүйнө күл болуп жок боло турганын эстеп, өзүбүздү ордубузга коюп, бул дүйнөдөн кетерибизди дагы эстеп,
дайыма эсибизге салып турсак, ошондо көрө албастык, атаңдаштык нерселерден биз өзүбүздү жеңген болобуз да. Ал нерсе болот, ар бир адамда эле болот. Мисалы, менде деле болот, бирок ошондой учурда мен өзүм токтотом. Эмнеге? Себеби биз бирөөнү көрө албаган учурда биз бул нерсе өтө жаман. Себеби дегенде Аллах Таала ошол адамга берип аткан ырыскыга, ага берип жаткан жөндөмгө биз көз тартып аткан болобуз да. Эмнеге бул да ушундай деп бир нааразы болгондой, өзүбүзгө шүгүр кылбагандай болобуз. Ошол үчүн бул өтө жаман сапат, көрө албастык. Анан экинчиден бул өзүбүзгө болгон бааны түшүрөт, өзүбүздүн жөндөмдөрүбүздү жаап коет. Ар бир адамдын өзүнүн жолу бар. Ар бир адам бул уникалдуу адам, өзгөчө адам. Ошону түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурда мен сиздерге кыскача гана суроолорго жооп берип кетейин. 20 жаштагы кызга бизнес боюнча азыр окууну бүткөм дейт, кеңеш берсеңиз дейт. Мен 20 жаштагы кызга мен иште деп кеңеш бербейм. Мен 20 жаштагы кызга өзүңө инвестиция кыл, өзүңдүн ой жүгүртүңө, өзүңдүн ушул турган турпатыңа инвестиция кыл деп айтам. Эч кандай барып иште деп мен айтпайм. Себеби дегенде иштеген кыздар, алар эч качан ушундай жөндөмдүү, үй бүлөнү багып кете турган эркектерди өзүнө тартпайт. Алар ошондой подкаблучник, ошол аялын айтканын кылган слабый эркектерди өзүнө тартат. Себеби дегенде дайыма бул карама каршылыкты гана адамдар тартат. Сиз өзүңүздү эмнеге даярдасаңыз, жашоодо ошол нерсеге жолугасыз. Ал эми билим бул бизнес, байлык бул кыздыкы сыртта эмес, бул ички дүйнөсүндө болуш керек. Ошол эле тишиңизди оңдотуң, ошол эле гинекологко көрүнүңүз, косметологко барыңыз, өзүңүзгө баалуу жакшы брендовый бир жакшы сумкаларды алыңыз, өзүңүздү алып жүрүңүз, бир спа центрлерге барыңыз, жакшы китептерди, жакшы курстарды окуңуз. Анан бизнес ачкыла деп мен кеңеш бербейм. Эгерде эч ким сизди камсыздай турган адам болбосо, ошол нерсеге мажбур болсоңуз, анда жасасаңыз болот. Анан жөн гана бир нерсе менен алектениш үчүн өзүңүздүн хоббиңизди тапсаңыз болот. Каяктан билим алгансыз дейт. Кайсы билимди түшүнбөй жатам. Кайсы билимди? Азырга чейин мен билим алып келем. Ушунчалык кыжалат болуп, бир нерсе жетпей жаткандай болуп жатам дейт. Көбүнчөсү бизде ошол руханий азык жетпей калганда, адамда ошондой депрессия, бир нерсе жетпеген башталат. Ошол үчүн мен сизге айтарым, намаз окуңуз, дуа кылыңыз, өзүңүздү кечириңиз, кандайдыр бир кылган нерселериңизди, мурун өтүп кеткен нерселерге өзүңүздү кечириңиз, өзүңүзгө жакшылык ыра көрүңүз, тынчтанган аракет кылыңыз. Ал эми кыжалат болуп атам десеңиз, кыжалат боло бересиз да. Алейкум ассалам. Кайнене жашына кийинбей жүрсө, антип жүрбөң, мынтип жүрүң деп айта албайм. Капа болуп жаман көрөт, итак эле жаман көрөт да дейт. Кайненеңизге айтпай эле койсоңуз дагы болот. Айымдарга өтө көп суроолор келип жатат. Кайсыга жооп беришти билбей калдым. Чоң рахмат. Телефонум өтө эле сулуу көрсөтөт окшойт. Азыркы учурда Москва шаарындабыз. Москвадан баарыңыздарга салам. Күйөөмдүн ыраазычылыгын кантип алсам болот дегеле мени дейт. Күйөөңүздүн ыраазычылыгын күйөөңүзгө дуа кылып, чын жүрөктөн Аллах Таалага дуа кылың. Аллахым, жолдошумдун ыраазычылыгын алайын деп, жолдошуңуз кандай болсо ошондой кабыл алган аракет кылыңыз. Анын эң ишенимдүү адамы сиз болуңуз. Алейкум ассалам. Эфир сактап коем, ооба. Тема боюнча сүйлөңүзчү дейт. Тема боюнча сүйлөсөм, ооба, ошондой
бизде анан жакшы аял болгону аракет кыла берет. Демек бул эмнеден келип чыгат? Ошол кыз сүйүүгө муктаж болгондон кичинекейинде ага айтат, мисалы, сен ушуну кылсаң, мен сага капа болом, анда мен сени жаман көрүп калам дейт дагы. Анан кичинекей кыз уже жакшы болгону аракет кылат. Же болбосо кичинесинде эле сен кызсың, же боюнда барында эле уже айтып баштайт апасына, ой бизде дагы кыз экен деп. Анан ал кыз ошол нерсени ал баардыгын түшүнөт. Анан төрөлгөндөн кийин уже ал автоматтык түрдө эле жакшы болгону аракет кылып баштайт. Себеби анын руху ошол нерсенин баардыгын сезет дагы, жакшы болгону аракет кылат. Өзүнө жакпаса дагы кылып ошол жакпаган нерселерди болгону ошол адамдардын сүйүүсүнө ээ болуш үчүн. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, эгерде адам сени жакшы көрбөсө, сен эмне кылсаң дагы ал сени жакшы көрбөйт да. Ал эми эгерде бизди адам жакшы көрсө, жөн гана жакшы көрсө, демек ал адам бизди баардык кемчиликтерибиз менен, баардык биздин характерибиз менен кабыл алат да. Эң биринчиден ошол жакшы кыз болуудан кутулуш үчүн эң биринчиден жок дегенди үйрөнүш керек. Бирөө сизге бир нерсе дедиби, сиз жок дегенди үйрөнүшүңүз керек. Сизге ошол нерсени чын эле кылгыңыз келип жатабы, же кылгыңыз келбей жатабы? Эмне үчүн сиз ооба дешиңиз керек, эмне үчүн жок дешиңиз керек? Ошол нерселерге терең анализ жүргүзүшүңүз керек. Анан дайыма ошол кылып аткан иште сизге ал нерседен пайда барбы, ошол нерсеге дагы көңүл буруш керек. Мисалы, кээде Аллах ыраазычылыгы үчүн кылып кое турган нерселер бар да. Бирок азыркы учурда адамдар ушунчалык көп манипулятор адамдар бар. Алар мисалы ушинтип кайрылат. Эми Аллах ыраазычылыгы үчүн кылып кой, ушуну кылып берип койсоң, сенден башка адам жок деп. Анан көпчүлүк баягы мүнөзү жумшак, жок дей албаган адамдарды алар өздөрү кылбаган ишин дагы ошол адамдарга уже кылдырып баштайт да. Уже туура келбеген нерселерди айтып, туура келбеген нерселерди, шарттарды айтып кылдырып баштайт. Анан бул ошол эркек менен аялдын мамилесинде дагы кыз сүйүү менен сүйүүнү түшүнбөй калат. Ал ошол эркектин жакшы көрөм деген сөзүнө гана байланып, ага турмушка чыгып алат. Анан ал урса дагы, ал жаман сөздөрдү айтса дагы жүрө берет. Ошол эркектин сүйүүсүн жоготуп алгандан коркот. Же болбосо бир жигиттер менен жолугушуп жүрөт дагы, анан ошол жигитке жок деп айтып койгондон ал коркот. Ошол мисалы сага турмушка чыкпайм деп айткандан коркот дагы, ал жөн гана сөз илештирип жүрө берет да. Кыз ошол нерсени өзү чечиш керек. Шарт коюш керек. Мисалы, мен сага турмушка чыксам, ушундай деп өзүнүн шарттарын коюш керек. Же болбосо, жок сен мага туура келбейсиң деп гана туурасын айтыш керек. Мени жаман көрүп калат, эмне болот деген ойлор болбош керек. Охо, аябай көп суроолор келип жатат. Эфир сакталат, ооба. Түз эфирге мындан кийин тезирээк чыгып турайын дедим. Себеби дегенде, түз эфирге чыкканда менин сүйлөп жатканым угуп, мисалы, пост жазганда жазып коерат да, көп адамдар эле жазганда мындай акылдуу көрүнүп, себеби менде деле ушундай окуялар болгон. Бир аябай сонун пост жазган адамдарды вау деп туруп анан кийин жолукканда, сүйлөшкөндө андай болбой калат дагы. Анан ошол адамда разочарование болот да. Ошол үчүн мындан кийин мен сиздерге тез түз эфирге чыгып турган аракет кылам. Өтө көп суроолор келип жатат. Буюрса ошол суроолорго кийинки эфирлерде дагы жооп берем. Дагы мен эфирге кирем, ошол үчүн шашылбаңыздар. Кимден көбүнчөсү сабак аласыз дейт. Эң биринчиден мен өтө көп адамдардан сабак алгам. Анан ушундай окуп атайын анда дагы көп адамдардан сабак алгам. Мындай бир адам менен эле иштешкен эмесмин да. Эң биринчиден мен Кыргызстанда экөөбүздүн кассабыз бар. Чоң рахмат, ушунча көптөгөн суроолорду берип жатасыздар. 1000ден ашык суроолор келди. Мен дагы эфирге чыгам, ошол үчүн кыздар көп суроо бербей күтүп туруңуздар. Мен теманы сүйлөйүн, анан темага байланыштуу суроолорду берсеңиздер.
Себеби бул эмелерди окуп атып эле мен оюм адашып кетип атат. Валейкум ассалам. Сиз мамиле кыла турган бала жалкоодой көрүнсө, анда ал бала менен мамилени үзгөнүңүз туура эле болот. Себеби сиз эртең эне боло турган аялсыз да. Эртең сиз барып балким боюңузда болгондон кийин сиз көңүлүңүз айланып токсикоз болуп турсуз, балким өтө катуу токсикоз болуп турсуз. Андан кийин сиз төрөйсүз. Сизди деген камсыздаш керек. Бул жерде мындай жаман ой жок. Мисалы азыркы учурда ошол турмушка чыгып атканда бир эркектин бир состояниясын сурасаң эле, баягы комплекси бар эркектер өзүнчө эле чычалап, ушундай кыздар акчага карайт деп ушинтип айтат да. Акчага караш керек. Себеби дегенде аял өзүн гана ойлобой, эртең боло турган баласын дагы ойлош керек. Дайыма мындай үй бүлө бузулганда эркек оңой эле кетип калат. Себеби дегенде ада баягы энелик инстинкт жок. Ал эми аялда болсо энелик инстинкт бар да. Мисалы аял бир ооруп жатса дагы ал туруп баласы үчүн турат да. Ал эмне болсо дагы, хоч түнкү саат 3-4 уктаса дагы, ал эртең менен саат 7-де туруп, балдарын кийинтирип, балдарын мектепке жөнөтөт. Ал эми эркекте андай нерсе жок. Мисалы апа бул баласын бир күн, 2 күн көрбөй калса, аябай сагынып баласына куса болот. Ал эми эркекте андай сезим жок. Ал мындай баласын сагынышы мүмкүн, бирок аялда эмес да. Ошол үчүн бойдок кыздарга мен айтарым, эң турмушка чыгарда сөзсүз түрдө баланын ошол абалына да караңыздар. Ал силерди багалабы? Анан ошого шарт коюңуздар. Мен сага турмушка чыгып жатам аял болуш үчүн, партнер болуп, сага үй салышып, проблемаңды чечиш үчүн эмес депчи ачык эле аны айтыш керек. Бирок ар кандай учурлар болот. Мисалы ал бала турмушка чыгып атканда кызга мындай жакшы ниетте үйлөнүш керек да, өзүнүн эркектик милдетин билиш керек. Кызга айтыш керек, мен сени багам, сени камсыз кылам деп жакшы ойдо, аны үй бүлө курам деген ойдо өзүнө гана ишенип үйлөнүш керек да. Ал кызга мисалы азыркы бизде көптөгөн биздеги үй бүлөлөр наоборот ошол аялга үмүт артып үйлөнөт да. Мен ошол үйлөнүшүм керек, 2 адам иштесе жакшыраак болот дейт да. Жок, биринчиден эркек түшүнүш керек, ошол аялга канчалык ниет кылып үй бүлөм багайын деген сайын ошончолук ага ырызкы берет. Аллах Таала ошол аялыныкын ага кошуп берет, ниет кылса, балдарыныкын кошуп берет. Аял кыздар дагы өзүнүн ордун билиш керек, өзүнүн баасын билиш керек. Сен ага эч нерсе милдеттүү эмессиң, сага жакпайбы, сага туура келбейби, бар кете бер деп эле айтыш керек. Андан кийин жашым өтүп атат, же болбосо турмушка чыгып атат үйдөгүлөр деп эле тие албаш керек да. Ачык эле өзүнүн шартын коюш керек. Дагы темага улай айтсам, жок дегенде үйрөнүш керек. Кыздар ошол өзүнө анализдеп, ошол нерсени жок дегенде үйрөнүп, анан өзүн сүйгөндү үйрөнүш керек. Өзүн баалаганды үйрөнүш керек. Мисалы бир жерде аны кемсинтип сүйлөп жатабы бир жерде, ал ошол жерден кетип калыш керек. Мисалы мен неге мага ушундай мамиле кылып жатасың деп, ал жерден бир укпаган адам болуп, анан үйгө келип депрессия болуп, нервничать этип, менин көзүмө ушинтип, мага тийиштирип ушинтип деп айтпай, ошол жерден эле ачык айтыш керек. Силер мен жөнүндө сүйлөп атасыңарбы деп эле бардык нерсени ачык айтыш керек. Эч кандай ыйлабай, истерика, депрессия жок эле бардык нерсени туура айтыш керек.